Микайга келген подписчиктерге нормально ийне жүйүнө чейин дробилканы түшүндүрүп берелик. Неге бул дробилка мынчалык күчтүү дейт, вентилятор ичинде барбы дейт. Бул вентилятор эмес, бул вакуумный, бул мотор айланат, воздух. Ошондо бул жактан айланганда бул жактан чыгат, бул жагынан айланат. Бул мотор медный крокодил мотор, күчтүү мотор. Күчтүү мотор. Бычактарына келгенде, Бычактарына мына кашилканын бычактары. Кашилканын. Мыналар бөлүнөт мынага. Однофазный дробилка ошо көп киши жазып турду, бул трехфазкабы жок, бул туугандар, бул однофазный дробилка. Бул обычный эле канализациялык Микайга 200 труба. 200 труба. Жем антада жүгөрү, арпа, жем тартканда муазын салып коем болуп сеткасы, муазын аламда мун салам болду. Бол жем тарта берет Микайга. Кайра алып коем. Точка жаныбызда эле турат буякта. Жок, ал жемге ал. Регулировка кылат да, ошо жемди азайтат, көбөйтөт. А так мына крокодилный мотор однофазный эле. Медный мотор. Бул труба 200-дүк, 200-дүк. Дияка өтүңүз Микайга. Мына мотор ошондой биздики тиякта турса, мояка чейин үйлөп берет да. Азба сулайм да, сулагандан кийин азба кичине чаң чыккан чаң өдөгө чыгат да, өзү сүрүп берген немеси. Чөп ылдыга түшүп калат а? Чаң жеңил болгончо өдөгө кетет экен. Анан көбүнчөсү ошо чаң жеңил боюнча өдөгө чыгып кетип атат да. Чөп ылдыга чыгып атат. Анан көбүнчөсү Микайга сураптыр да. Монун ортосуна, трубанын ортосуна чөп тыгылып калабы, тыгылып калбайбы деп. Көп сулап койгонбузда тыгылып калат. Көп сулап койгонбузда. Ошондо жөн эле слегка эле сулап коюш керек. Кичине аз-маз эле. Көп сулаганда тыгылып калат. Болду, однофазный дробилка. Буну жасаган байке Дордойдо жашайт, Алмаз деген байке. Номерин жазып алгыла 0706 099 855. Аны энди атайын ошону көргөнү келдим, Биякта байкелерде көрүп кеткен келиптир. Ошо Алмаз байкеге чала бересиздер. 50 000 сомдон жазайт дробилканы. Орноткондо өзүңөр Орноткондо өзүңөр орнотуп аласыз. Монусу менен кошо жасайт, монусу менен. Монусун өзүңөр аласыңар муну. Сантехникадан. Монусу менен жасап берет.